Президент Садыр Жапаров 25 мартта өлкө боюнча башталган элди жана турак жай фондунун каттоо өнөктүгүнө катышты. Мамлекет башчысы суроолорго сурамжылоонун формасы боюнча жооп берди. Каттоочу атайын мобилдик тиркеменин жардамы менен өлкө башчысы жана анын үй бүлөсү тууралуу бардык маалыматтарды жеринде жазып алды. Эске салсак, Кыргызстанда элди жана турак жай фондунун каттоо 3 апрелге чейин уланат. Республиканын алыскы аймактарында каттоо 23 апрелден 2 майга чейин жүргүзүлөт. Элди жана турак жай фондунун каттоо өнөктүгү башталгандыгына байланыштуу Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду. Элди жана турак жай фондунун каттоо ишинин экономикалык жана социалдык мааниси абдан жогору. Баарыбыз билгендей, калктын демографиялык абалы дайыма өзгөрүп турат. Ага акыркы 10-15 жыл аралыгындагы ички жана тышкы миграция агымы чоң таасир этүүдө. Бул убакыттын ичинде турак жай фондунун курамында, жайгашуусунда жана сапатында олуттуу өзгөрүүлөр болду. Айрым турак жайлар тийиштүү мамлекеттик жана муниципалдык органдардын уруксаты жок, бекитилип берилген долбоорлору жок курулууда. Ошондуктан өлкөдөгү калктын саны, аймактарда жайгашуусу, жынысы, жаш курагы, улуту, билим деңгээли жана жашоо шарттары тууралуу чыныгы жана так маалыматтарды алуу каттоонун негизги милдети болуп саналат. Каттоонун жыйынтыгында алынган маалыматтар өлкөнүн жакынкы жылдардагы жана келечектеги социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн стратегияларын иштеп чыгууга же тактоого абдан маанилүү. Каттоого даярдык көрүү жана аны өткөрүү боюнча бардык иштер атайын республикалык комиссиянын жетекчилиги астында жүргүзүлүп жатат. Турак жай каттоосу да бул жакта биздин бүгүнкү күндө Кыргызстанда канча мүлк бар, мамлекетте, элдерде, анын квадратурасы канча, кийинки жылы мисалы биз капитал салымдар эсебинен ушул айылга же ушул районго, ушул областка мектеп, ФАП, башка социалдык объект керекпи? Ушул бардык ушул иштердин бардыгы ушул каттоонун негизинде, турак жай каттоонун негизинде болот. Ошон үчүн бул өтө маанилүү иш-чара болуп эсептелет. Эл каттоого 28 000 убактылуу каттоочу кызматкер, координаторлор, инструктор көзөмөлдөөчүлөр жана эл каттоочулар тартылды. Жалпы республикалык өнөктүк каттоочулар тарабынан жеке уюлдук телефон же планшет аркылуу мобилдик тиркемени колдонуу менен биринчи жолу электрондук форматта өткөрүлүүдө. Канат Жолочиев, Нурдан Карпбеков, Пирамида.